Ал үйгө али кирелек болсо да, ал үй көптөгөн адамдардын жүрөгүндө жашайт. Ал үйдө ушу адыр адамдар бу дүйнөдө жашап аткан үйлөрдүн эч бирине салыштырып болбойт. Ал үй бүт тилдерде, бүт диалектте бар. Ал үйдү элестеткенде телмире катып каласың. Аны так өзүндөй сүрөттөй да албайсың. Өтө бир оор күндөргө, кайгылуу акыбалдарга кабылган адамдар ошол үйдү эстегенде ууртуна жылмаюу пайда болот. Башыңа мүшкүл кайгы түшкөндө, ошол үйдү жөн гана ойлоп койсоң жеңилдей түшөсүң. Жүрөгүн кайгы баскандар, бу кең ааламда кысылгандар өздөрүн бактылуу сезиш үчүн ал үйдү бир ирет ойлогон эле жетиштүү болот. Мүшкүлдүн, стресстин, депрессиянын кишенине байланган кандай адам болсун, мына ошол үйгө барам деген үмүт аларды бошотот. Бейиш деп аталган ал үйгө түшкөнүңөрдө чоң бир дарбазалар болот. Бирок ал дарбазалар жабылып турат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал дарбазалар ачылып коюлуусун өтүнүп көпчүлүктүн алдына басат. Ошондо дарбазаны ачып жапчу периште "Сен кимсиң?" деп сурайт. "Мухаммадмын, Аллахтын элчисимин" деп жооп берет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болгонуңуз кандай сыймык. Сен келгенге чейин мага бул дарбазаны эч кимге ачпоо буйрулган болчу дейт периште. Бейиште тердөө, денеден чыккан жагымсыз жыт деген болбойт. Ваннага түшүп жуунат элем деген маселе болбойт. Бейиште эч ким карыбайт, эч ким чарчабайт, жаман сөздөр сүйлөнбөйт, эч ким ал жерде жумуш кылбайт, бирдемеге акча төлөп да кереги жок. Бул өмүрдө кыялданган, элестеткен аруу нерселердин баары бейиште болот. Бул өмүрдө каалаганыңыздын баарын бейиштен аласыз. Өтө бир жогорку даражада аткарылат ал кыялдар. Баары өлбөй түбөлүккө жашашат. Баары бейпил, тынч, мемиреп гана сүйлөшөт. Эгер сиз менин кошунам болсоңуз, биз бейишке түшчү болсок, ал жерде сиздин алтын жакуттан курулган чоң сарайыңызга мейман болуп, ошол жерде чогуу эс алабыз. Инсандар бул өмүрдө каалаган, эңсеген аппак кыял максаттарынын баары бейиште орундалар экен. Кыямат күн келип бүт баары суралып бүткөндө, сыноолор, кыйынчылыктар, азап, мүшкүлдөр баары бүткөндө, таква момундар, бу дүйнөдө Аллахтан коркуу сезим менен жашагандар бейиштеги казына кенчтерге чургап жөнөшөт. Топ-тобу менен бейишке ашыга басышат. Алардын жүздөрүн көрсөңүз нурланып, бир башкача болуп, бактылуулуктан нурланып, жаркып кулпурат. Мен бейиштин дарбазасынын жанында турам деген сезим алардын өңдөрүнө бакыттын нурларын чайып жаркытат. Утба ибн Казван айтат: "Аллах менен ант берем, бейишке кирчү эки дарбазанын аралыгы 40 жыл бою сапарда жүргөндөй аралык" дейт. Ошого карабастан ал агылып кирген элдин көптүгүнөн ал дарбазалар ачылчу күн келет деп кошумчалайт ал. Ошол адамдарды, өз сыйлыктарына ашыгып бараткан инсандарды элестеткилечи. Бейишке кирип бараткандардын алгачкы тобундагы инсандардын жүздөрү асманда толгон айдын бетиндей жаркырап, нурланып турат экен. Анан дагы айтат: алардан кийинки бейишке кирчү топтогу адамдардын жүздөрү болсо асманда көрүнүп турган жаркыраган жарык жылдыздардай болуп жарык чачып турат. Кулпуруп нур чачып кубанып турат дейт. Алардын баары эми гана ачылган бейиштин дарбазаларына карай күлүмсүрөй ашыгып жөнөшөт. "Ким бул?" деп сурайт дарбазаны кайтарган периште. "Мен Абдулланын уулу Мухаммадмын" дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Сен келгенге чейин эч ким дарбазаны ачпоону Аллах мага буйрган" дейт күзөтчү периште. Анан дарбаза ачылат. Ал дарбазаны карай туш-туштан топ-тобу менен инсандар ашыгып, шашып, күлүмсүрөй агылып киришет. Ошентип олтуруп, бейиштин дарбазалары толугу менен ачылат. Дарбазаны кайтарган периштелер болсо, кирип аткан адамдарга: "Силерге тынчылык болсун, куттуктайбыз. Силер баарын жакшы амалдарды кылып жашадыңар. Сыноодон татыктуу өттүңөр. Ошон үчүн киргиле, кире бергиле" дешет. Бейиштен силер көзүңөр эч бир көрө элек, кулаңар такыр уга элек, атүгүл адам элестете алгыс керемет нерселерди учуратасыңар. Бейиштеги топурактар менен кумдарды сурасаңыз, алар тим эле миск менен шафран жыттанып аңкып турат. А эгер бейиштин жогорку даражалары кандай десеңиз, мээримдүү Аллахтын тактысы ошол жакта жайгашкан. А бейиштин үстүнкү катмарында болсо аңкыган жыпар жыт уруп турат. Бейиштин таштары кандай десеңиз, алмаз, изумруд, жакут таштар жаркырап турат. Элестеткиле, бейиш ушундай жаркырап нурланып турат. Кандай ойлойсуңар? Бейишке түшкөндөр эмнени ойлоп кыжалат болушу мүмкүн?
Бул жерди таштап кетпейт бекем, бул түшүмбү же өңүмбү, тиги дүйнөдөгүдөй ооруп калбаймбы, же кайрадан өлүп калбас бекем, бу жерден куулуп салбас бекем деп санаркап жүргөндө аңгыча мындай үн угулат дейт. О бейиш ээлери, силерге түбөлүк өмүр берилет. Андан кийин силер эч качан өлбөйсүңөр. Силерге бекем ден соолук берилет. Ошондон кийин силер эч качан оорубайсыңар. Силерге жаштык берилет. Ошондон кийин силер эч качан картайбайсыңар. Силерге рахаттануу, жыргап кууноо сезимдери берилет. Ошондон кийин силер эч качан капаланып кайгырбайсыңар. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бейиште таква инсандар үчүн бермет жакуттан атайы дүкөндөр курулуп коюлган. Алардын бийиктиги асманга карай 100 чакырым дейт. Анда бейиштиктердин бейиштеги үйү, чоң сарайлары кандай болорун элестетиңиз. Бейиштеги сүт, жүзүм ширеси, суусу, балы кандай болот десеңиз, ага бир гана сөз менен жооп берүүгө болот. Бөтөлкөдө болобу? Жок. Идиштерде болобу ал? Жок. Жашиктердеби? Жок. Ал сөз анхар деген сөз. Дарыялар деген маани. Жогорудагы нерселер дарыяда агып турат. Бейиште ушундай бир дарыялар болот, андагы суунун дамы эч бузулбайт. Сүт агып аткан дарыялардагы сүттөр да бузулбайт. Жүзүмдүн ширеси аккан дарыялар ушунчалык таттуу, даамдуу дейсиз, анын ден соолукка зыяны болбойт, мас да кылбайт. Анын түсү ак болуп, атайын сакталган жайлардан куюлуп берилет. Жутканда миск даамданып турат. Бейиштеги таптаза бал аккан дарыялар болот. Дүкөндөрдүн так түйүнөн, жердин үстүнөн ал дарыялар тынбай агып турат. Бейиштеги бак-дарактар кандай болот десеңер, бул да өзүнчө ажайып тема. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бейиштеги бак-дарактардын бутактары бүт алтындан, алар адаттан тыш башкача дарактар. Алар кышын жайын мөмөсү мөмөлөп тургандан тышкары, бейиште жашагандар үчүн кийим берчү милдетти аткарышат дейт. Абдулла ибн Аббас айтат: эгер бейиштеги бир адам маңдайында өсүп турган бир мөмөнү жегиси келсе, ал бутак ошол адам колу менен үзүп даамын татсын деп өйдөдөн ылды ийилет экен. Бейиште жечүү, иччүү нерселердин кандай түрлөрү бар десеңиз, ал жакта мөмө жемиштин бүт түрлөрү, каалаган эттин түрлөрү болот. Аңгыча каалагандай жегиле, ичкиле, бул силердин жакшы иштерди жасап, жакшы инсан болгонуңар үчүн деген үн жаңырат. Бейиште аялдар кандай болот дээрсиңер. Анда урматтуу агайын эже карындаштар, мен ошол аял затка жолуккандагы эң баштапкы акыбалды бир аз үзүп түшүндүрүүгө аракет кылайын. Бейиштеги аял кичине бир сүйкүмдүү күлүп эле койсо, бейиштин бакчалары жапжарык боло түшөт. Мына ошондой сүйкүмдүү аял жакындап жаныңызга басып келгендеги акыбалыңызды бир элестете аласызбы? Анан ал сизге акырын басып келет дагы: биз абийири таза аялдар, абийири таза эркектер үчүн даярдалганбыз. Биз рахаттануу менен сизди тиктейбиз деп ырдашат. Ал аялдар дагы эмне дешет? Алар: биз түбөлүкпүз, биз тазабыз, биз ажайыппыз дешет. Аллах субханаху ва таала өзү сүрөттөгөндөй кылып, биз сүрөттөй албайбыз го. Гуриялар дейт Аллах аларды. Учурдан пайдаланып исламдагы диндеш эже карындаштарыма кайрылар элем. Бейиште оорудум деген сезимдер болбойт. Ал жакта кара өзгөйлүк, мыкачылык, көрө албаган ичи тарлык, кара ниеттик болбойт. Ушагайың жала деген болбойт бейиште. Бул жаман сапаттардын баары бейиштин дарбазаларында жакындап кирип келатканда эле ары ыргытылып салынат. Имам Аль-Куртуби өзүнүн тафсирлер жыйнагында Айша энебиздин мынтип айтканын жазат: бейиштеги аялдар, мындайча айтканда бейишке татыктуу делинип бейишке түшкөн аялдар, ал жактагы гурияларга: биз намаз окуган аялдарбыз, а силер эч качан намаз окуган эмессиңер. Биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн орозо тутканбыз, а силер эч качан орозо туткан эмессиңер. Биз Аллах ыраазычылыгы үчүн кайыр садака бергенбиз, а силер эч качан кайыр садака берген эмессиңер. Биз намаз окуурдан мурун таарат алчу элек, а силер таарат алган эмессиңер эч качан дешер экен. Анан Айша энебиз айтат: демек бейиште биздин айткан жүйөбүз гуриялардыкына караганда салмактуу болот дейт. Ошентип бейиштин ажайып нерселеринин баарын көрөсүз. Анан бир курдай мындай үн чыгат: о бейиш ээлери, эгеңер силер менен жолугууну каалап атат, аны менен жолугууга шашылгыла деген үн жаңырат. Анан адамдар үндү угуп жыйнала баштайт. Алар үчүн эң бир бат журчу бейиштик унаалар алынып келинет дагы, ошолорго түшүп жараткан менен жолугууга жөнөшөт.
анан чексиз бир мейкиндикке келишет. Ал жерде Аллахтын тактысы, курсиси жайгашкан болот. Анан ошол жерде бизче түшүнүк менен айтканда станциялар орун алат. Мына ошол жерден адамдар нурдан жасалган, кээси берметтен, кээси жакуттан, алтындан, күмүштөн жасалган бир керемет унааларга түшүшөт. Эң болбоду дегенде адамдар жипар жытаңкыган мамык жаздыктарга минип жөнөшөт. Кайрадан үн жаңырыктайт. О, бейиштик адамдар, мен ахлал жаннамын. Аллахтын силерге убадасы бар. Ал ошол убадасын аткарганы турат. Ошондо бейиштик адамдар, "Ха, эмне убада болду экен?" деп бири-бирин таңыркай карап калышат. Аллах ансыз деле биздин жүзүбүздү нурлантты го. Ар кандай сыноолордон, тозоктон өткөрүп, акыры ушул бейишке киргизди го. Ал биздин жаман адаттарды таштатып, бейишке жакшы гана адаттарыбыз менен калтырды го, дешип, өз ара сүйлөшүп турганда, аңгыча жапжарык нур пайда болот. Бүт бейиш ошол нурга толот. Анан адамдар жакшылап карап, акыры өз эгесинин, Аллахтын жүзү экенин баамдашат. Мына ушундай сыймыктуу ахвалды элестете аласыңарбы? آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. Аллах субханаху ва таала ошондо, "О бейиш ээлери, силерге тынчылык болсун" дейт. Ошондо бейиштик адамдар, "Аллахума антассаламу ва минкассаламу, табаракта я зал жалали вал икрам." О Аллах, сен тынчтыксың, тынчтык сенден тарайт, сен куттуу мубараксың, бийиксиң, улуксуң дешет. Ошондо Аллах айтат, "Эми карагылачы муну. Мени эч көрбөсө да мага сыйынган, баш ийген, намаз окуган кулдарым кайда?" дейт Аллах. Алар эч мени өз көздөрү менен көрүшкөн эмес. Аларга тек Кудайга ыйман келтирип ишенгиле деп гана айтылганда, биз өз эгебизге шексиз ишенебиз дешкен. Мени эч көрбөсө да мага баш ийип, мага ишенгендер гана экен дейт Аллах субханаху ва таала. Анда бейиштик адамдар, "О биздин эгебиз, биз сенден ыраазыбыз, сен да бизден ыраазы бол" дешет. Мына ошондо Аллах, "Эгер мен силерден ыраазы болбосом, мына о бейишиме силерди киргизбес элем. Андыктан менден азыр эңсеген каалаганыңардын баарын сурагыла берейин" дейт. Ошондо бейиштиктер баары бир оздон, "О эгебиз, сенин жүзүң кандай болду экен? Жүзүңдү бир көрсөк болор эле" дешет. Мына ошондо Аллахты тосуп турган парда ачылат. Адамдар турган жер нур болуп жаркырайт. Бүт бейиш нурга толот. Бейиштеги адамдар ал нурду көрүп, мына ошол Аллах субханаху ва таала экенин дароо түшүнүшөт. Ал өзү менен өз кулдарынын ортосундагы тосмону алып салат дагы, адамдар кооздук менен сулуулуктардын жаратуучусу Алланын ажайып сулуулугун өз көздөрү менен көрүшөт. Адамдар бейиштеги көргөн башка кереметтердин баарын унутуп салып, ортодогу тосмо кайра тосулуп калмайынча Аллахтын жүзүн сууктана карап тура беришет. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен, Эрнис Кыяз.